Бул даже кнопкасы жок иштейт экен. Спортчу Айсулуу Тыныбекова саясатка качан бараары тууралуу социалдык тармактагы баракчасына жазды. Ал спорттук карьерасы бүтмөйүнчө саясатка аттанбасын айтат. Урматтуу менин күйөрмандарым, учурда жашообуз өз нугуна түшүп бара жаткандай. Мындан ары өлкөбүздө кыйын кырдаал болбошун Кудайдан тилейм. Күзүндө Кыргызстанда парламенттик шайлоо өткөнү турат. Буга байланыштуу төмөндөгү өз ниетимди билдирип койгум келди. Мен спорттук карьерам аяктаганга чейин саясатка аттанбайм жана аралашпайм. Себеби саясат спортчунун алдына койгон максатына жетүүсүнө тоскоол болушу мүмкүн. Учурда 2021-жылы боло турган Олимпиада оюндарына өз машыгууларымды баштадым. Бул Олимпиадада чоң ийгилик жаратуум керек. Ал үчүн тынымсыз машыгып жатам. Менин убактым саясатка эмес, машыгууга араң жетүүдө. Мага Кыргызстандын желегин дүйнө жүзүнө желбиретүү өтө маанилүү, дейт Тыныбекова. Айпери Кубик кызы кнопкасы жок башкарылган унаасын көрсөттү. Бир убакта кыргыз шоу дүйнөсүндө кнопка менен жүргөн унаа социалдык тармактарга желдей тарап, кызуу талкууга жем таштаган эле. Буга режиссер, актриса Ырыс Жоомартова Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү унаасын коомчулукка жарыялап, бул унаага Бишкектен 3 бөлмөлүү батир алууга болорун, машинанын кнопканы бир баскандай эле жүрө турганы себеп болгон. Көп өтпөй кнопка менен жүргөн унаа деп элдин шакабасына айланган жайы бар. Эстрада ырчысы Айпери Кубик кызы өзгөчөлөнгөн унаасын элге тааныштырды. Анын айтымында унаа колдун жаң соосу менен башкарылат. Ушундай унаа көрдүңөр беле? Деп ырчы коомчулукка суроо калтырды. Бул даже кнопкасы жок иштейт экен. Даже кнопка баскан кереги жок экен буга. Elhamdülillah, ne деген машиналар чыгып атат, я Алла.